Arka kiletkede Roza egilgen ekan. Roza ölüp alstan emes, iç burun çıktı. Şiponik. Aha. Mına uças polni şiponik. Şiponik basıp koygan teken. Bir tüp şiponik üçüncü tartты da. Polni basıp. Assalamu alaikum урматтуу багбандар. Кутман күн. Бүгүн биз Бишкектин Иманалы Айдарбеков деген айылдабыз. Мына ушул жерде агроном кайсыл жерде болбосун агрономдугун көрсөк болот да. Азыр айтып атат, бул жер тикен баскан, мына ал өрүк басып калган, ушундай токоюп калган жерлер дейт. Бул жерде мурда тагам Россияда жашап ошол жакта иштеген. Азыр бул жерде жаңы участок алып көчүп келип атат. Азыр сиздерге ушул дыйканчылыгы менен тааныштырам. Айтайын деген максат бул жерде өзүбүзгө эко жемиштерди жетиштирип алуу. Ошол боюнча бир катар азыр тагамдын дыйканчылыгы менен тааныштырып чыгам. Өзү видеого түшкөндө каалаган жок. Азыр бу жака кайтып келебиз. Азыр биринчи бу жактан баштайлы. Бу жерде киргенде эле тага көзгө дару урунду. Булар өздөрү чыккандарыбыздар. Өзү чыгып калды. О быйылгы эле түшкөн эмелер уруктардын аркыларчы. Мына былтыркылар окшойт чагы. Мына уже бышканга биринчисине бышып бүттү. Өрелер үзүп кетти. Уже. Ал жерден ошо баа жегенде шыпырганда түшүп калган уруктар. Бер канча сатык? Общий 6 сотик. А жердин өзү 2-3 да. Эмес. Азыр полный алмурт басып, өкөнкөн ошол кыйнады да. Тамырдан бери чукуп алганга чейин албасаң чыга берет аста. Жерге бирдеке салдыңызбы же өзүнүн эле жери экен ушундай? Жери жакшы экен. Göң салдык. Göң эме кылдык. Göң салдыңыздар. Бирок түзүндө эме коюп аттык да. Казып коюп. 3 жыл дегенде ушуга келди да. 3 жылда ушинтип тазалап бак кылып койдуңуз. Азыр мына ал эко помидорду как кылып коюпсуз, томат кылып коюпсуз. Жакшы болот экен. Помидоруңуз, биринчи помидор тартайлычы мынакей. Охо, мынакей. Мына бир түп помидор. Бир 7-8 килограмм бар окшойт бу жерде. Бир түбүдөн 10 кило чыгып кетти ошондо. 10 кило болду. Бул баягы эме бычы сертиге берген. Бирок бычы сертен эмеси окшойт чагы. Транспортировкага ылайык турган. ошондой сорт экен, Катуу. Катуу экен. Ол эме дагы. Ал болсо Бишкекский красавица деген болчу. Ол берген. Булар башка майдараак. Майдараак экен, бирок сочныйраак да, бу караганда жумшагыраак. Бул жагы биринчи ашкабак. Андан кийин ашкабактар дики өзү чыкты. Муналар өз эккен ашкабактарым өспөдү. Андан кийинки катарда бадырың бар экен. Анан помидор, 2 сортто помидор. Анан буягы балар калемпирли. Бул баклажан. Райхан, анан баклажан. Баклажан бияка жакшы болбойт окшойт чагы. Уже экинчи жыл жакшы ала албойт да. Жакшы өсө албайт а. Нес чамба күндүн нуру катуураак кетип ошо агартып өсөт экен. Буяка баягы Россияда дагыдай эле кулпун айтып койдуңуз буяка. Кулпун ошо эжем берген кулпун асты Чорный принц деген да. Чорный принц деген. Бул баягы пише берет окшойт а. Же токтой экен. Бираз эмеси бар. Бир бышканда өткөнгөндө кызыл эле болуп калды ушул жер. Бир киргенде эле бир чакадан ушул эле жерден чыгат. Бир чакадан. Бул токтоп туруп күздө дагы окшоп баштайт окшойт. Мына жака эме кылабыз, биогумус кылабыз эмегечи. Ал жерге биогумус. Астыда курт барбы азыр? Астыда курт бар. Чыккан чөптөрдү баарын ушага ташап. Дарактар чекеде эле калып турат азыр, а? Жок, булар алынабы? Ал жерде бирөөсү бар эле. Могул жерде бирөөсү бар эле, бул эме кайнолу. Бирок каралбаса да кургап жарылып кетет экен буларчы. Кулпунайдан кийин буягында бул эмне бу? Эме кызылча экен да, кызылча экен. Красный бордо деген. 2 сорту бар да. Бу жерде 2 сорту бар. Мону билбейм азыр. Былтыргыдан калып кеткен экен. Onu şöyle arkana emeden alıngan anca жақсы çıkmadı. Ona maka. Bu maka sortu belgisiz de maka. Şirin makadan mı je başka? Çok sortu belgisiz de bunu. Vermeden kekliklerge cem alganda
Оған беріп қойдым деді, ошоны чыккан макала. Былтыр егіп қойдым да. Жаш болды. Быйыл дагы кайтадан. Кайтадан ектиңиз. Демек улуп калыптыр уже. Жок, пишип калды. Мына карагат бу жерде. Вот смотрите, чымчык бербейт экен бези. Чымчык жеп кетет экен. Тутуп кетет экен. Мунуларды жеп экен го чымчык. Азыр эми пока буга эме жок, алмуртка колсоп атат. Нәгіңізді көрі әлі жүрің. Агроном, Африкада дағы агроном дегенде, дыйқан қайсыл жерде болсын өзінің ішін қыла береді. Американска деген жарылды екен. Ошо алып келгенім уже эмеси экөө жарылып кетти. Күчтүү элек бул. Күчтүү болуш керек. Бир айга жакындап калды. Могул жерде бирөө сарылды. Общество еврейское сондай бул. Жарылып. Неден жарылган жарылып. Бул пока мынау эме бар. Байкам ал жамбыл. Мына жамбыл. О жамбыл деген баягы эле көкөмөрөн экен да. Көкөмөрөн. Жамбыл. Кийгот деп коет. Мынау кийгот, кийгот деп коет. Кийготтун ошо культурный ошол экен. Өстүрө турган экен да. Атак чит ошол эле. Мына талгарка нак экен. Талгарнак. Мына талгарка наргысычы? Ошол эле бир эле. Бирөө эле. Эки башка болуп Жок. Бул шак карап кеткен. Мына кызыксыроо. Мунаны эмнеге асып койдуңуз муну? Ошол эрип кетет да, жеп атат. Асып койсом келбей койду. Асып койгондо уже кебей калат. Туугандар, Мына. Көрдүңүзбү? Челтиле урат экен. Чок койсо түшүп калат экен түптүлөп. Бул жаман экен. Болсо могул шактар ийилип турат да, кача. мына силерге лайфхак. Эгерде чымчык келип, нагиңиздерди жеп аткан болсо, мына ушинтип атып илип коюш керек экен да. Башкасы келе берет. Ушулар эле кебейт мүмкүн. Бирок ушул жейт экен да. Түшүп экен. Бир эле чокса уже түшүп калат экен да. Могул жер могу чактар ийилип турат экен. Жерге тийип. Маландар болуп чыгуу. Азыр мына ушул сиз кылып койгон бакча мынандай жер болгон да, көрсөтөйүн. Мына туугандар, мына тикен баскан, мына ушундай шиповник баскан, дарак өсүп каралбай жаткан жерди, мына ушундай жерди. Азыр онуке тагам мына ошентип сонун кылып бакча кылып коюптур да. Демек, бу жерде эмне сатып аласыз бу жерде? Үйгө керектүү эмне сатып аласыз бу жерде? Туз, май. Картошка бар. Картошка мыныкы, мынын ичинде картошка бар экен. Пияз деги аласыз. Мыныкы туугандар. Базардан болгон туз майды гана сатып алат. Калган бардыгы мына ушул бакчадан чыгат туугандар. Өзү базардан алып деген выгодный эле экен өзүчө. Неге? Мээнетиге караганда. Мээнет көп дейсизби? Жер бар. Бул жерде билесиң, эмнеден өсүп атат жер. Эмне колдонуп атасың. Базарда билбейсиң эмне колдонгонун. Ошондой. Чисто. Мээнет эсептебейсиз да. Жа уже ишке түшүп калыптыр да уже. Өзүң үчүн ошол жагы плюс да. А так өзүнө оправдать ете турган жагын алып келсең, мээнет түшүп калат экен. Чумайсың, чөп чыга берет, алы берет, чөп чыга. Болсо почти бир жумадай бир отуруп калсаң, кайра чөп чыгып калат. Мына инструмент. Аныкы. Мына жумшартат, мына мен жөөк тартат экен мунуку. Ошо чапканга да булай. Бияка жүзүм эгип коюптур мунуку. Неизвестный сол каяктан чыгып калган. Улап коет экенсиз. Мында чыкты. Бере только өзү эле чыга берет экен, аяктан да. Көң менен эле чыга берет окшойт да. Уруга келип. Туугандар, азын олак сиздерге тагамдын багы боюнча сиздерге маалымат алып бердим. Комменттерге жазып коюңуздар. Ушундай тикен баскан жерлерде сиздер дагы ушундай жакшынакай кылып, 2 сотик болобу, 3 сотик болобу, үйүңүздөрдүн алдагы жерди жакшынакай кылып, ушинтип эко продукцияны чыгарып алсаңыздар болот. Суу эле болсо болду, Суу эле болсо болду. Суу каяктан келет бу жерге? Суу полюна келет да эмеденчи. Аларча суусу келет да. Аларчанын суусу келет. Быйыл жакшы эле, былтыры тагын жакшы, мурдагы жылы вообще ал сайты суу бар. Токтой элагыда тесип, насос менен айдап келет. Насос менен аяктан бияка карай айдайсыз. Баштап баягы суу келдектечи. Каналга кененирээк коесуз. Мынакей. Туугандар, тынч аман болуңуздар.